Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусуна кош келдиңиздер. Студиябыздын коногу Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов. Бүгүнкү темабыз болсо жыйындар залында козголгон маселеге байланыштуу болсун. Кыскача тасмага көңүл буруп, анан суроолорго өтсөк. 2016 жылы күз айларында ушул парламентке генералдык прокурор Улуттук коопсуздуктун төрагасы Сегизбаев келип, жалпы парламентти, жалпы элге, жалпы мыйзамдуулукту жана саясий этиканы тепселеп ушул жерде калпты айтып кеткен. Ушул маселени иликтөөгө туптуура 2 жыл мына кетти. Эми ошол маселени бүгүн талкуулап, генералдык прокурор менен Улуттук коопсуздук комитетин чакырып, талкуулап ушул маселеге чекит коюп таштабайлыбы бүгүн? Я тоже хочу знать предварительно, за что и как идет следствие. Но почему всегда из ДПК, кого там наших представителей не посадили сегодня в СИЗО ГКНВ сидят? Мы нигде не поднимаем этот шум, это рисовки. Мы молча ждем решения следствия. И постоянно не держим страну в напряжении, показывая, какие вы герои, а все остальные прям я не знаю кто. Поэтому не надо Ата Мекен из себя строить, самых больших борцов за свободу. Мына башкы прокуратура коопсуздук боюнча улуттук кызматтын жетекчилерин чакырдыңыздар. Уктуңуздар бүгүн эмне жыйынтык чыкты? Жыйынтыгында Жогорку Кеңеш Улуттук коопсуздук комитетине жанагы купуя сыр деген, гриф секретно деген статусту алып коюла деген тапшырма бердик. Анткени Абдил Сегизбаев убагында бул ишке гриф секретности деген печатты коюп, гриф секретно деп секреттүү кылып, бирок өзү ошол эле маалда ошол секреттүү документтерди президентке, парламентке, парламент аркылуу жалпы 6 миллион кыргыз элге КТР аркылуу мындай жайып, бизди каралап, жамандап, өзүнүн укугу менен кыянаттык менен пайдаланып туруп, өзү кайра ошол документтерге гриф секретности деп коюп кеткен. Анткени ал билген, эртелегеч муну эл сурайт, ошондуктан мен гриф секретно кылып коеюн дагы баса берейин деп. Ошондуктан ошонун азабынан генералдык прокурордун орун басары гриф секретности деп айта албай атат. Анткени айтканга болбойт. Көрдүңүздөрбү? Прокурордун орун басары гриф секретности айтпай атат. Улуттук коопсуздук комитети дагы гриф секретности туура биз жөнөттүк деп атат. Бирок бир жеринен айтып атат, андай документ бизде жок деп. Бирок Абдил Сегизбаев убагында гриф секретностун коюп кетиптир. Азыр биз талап коюп атабыз, гриф секретнини алгыла деп. Анткени ал атайын чагымчыл кылып ушул салган. Ошондуктан жанагы Момбеков Рыскелди айтпады, башым айланып калды деп. Анын башын айланып атканы ушул себептен. Гриф секретности дейт, айтпайт. Бирөөсү болсо келген жок дейт. КТР ошол эле маалда көрсөтөт күнү түнү ошондо билесиңер каралап. Анткени мунун бир эле максаты болгон. 3 депутатты баягы оюндан чыгаруу, элди даярдап, коомдук пикирди даярдап, жаманатты кылып туруп үчөөнү тең, анан үчөөнү тең камайбыз деген бир плановый иш болгон. Бирок мындан ошол 2 жыл мурда белизден келди деп шектелген документтер маселеси 2 жыл мурда дагы парламентте талкуу болду эле. Ал эми азыркы бүгүн ушул маселени эмнеден кайрадан парламентте кароону чечтиңиздер? Анткени ошол бойдон бул бүдөмүк болуп калган. Муга юридикалык баа берилген эмес, муга саясий баа берилген эмес. Абдил Сегизбаев бизди жаманатты кылган, андан кийин үчөөбүзгө ойдон ойлоп таап, асмандан эле алып 3 кылмыш ишин козгогон. Салянова бир барак кагаз үчүн, мага болбогон бир нерсе үчүн иш козгогон. Текебаевди жала менен кайдагы Кудайдан жөө качкан Маевский деген жулик тап келип Текебаевди камап кесигишкен. То есть булар планомерно Абдил Сегизбаев андай иштердин устасы. Ал ошону өзү жеке ишке ашырган. Ошондуктан Улуттук коопсуздук комитетинин таза, ыймандуу офицерлери бүгүн андай документ жок деп баягы расмий түрдө айтышты. Бирок сиздерге бүгүн алар отчет бергенде ошол 2 жыл мурдагы ошол иликтөөнүн натыйжасында кылмыш составы жок деп таптык деген жыйынтык чыгардык деп айтышпадыбы? Ушул жетиштүү болбойт беле? Эмне үчүн парламентте бул кайрадан баягы көтөрүлүп бир саясий маселе катары, саясий көйгөй катары коомчулукка тартууланышы керек? Көбүнүн түшүнбөй калганы ушундан да. Мына кылмыш иши жок деп качан айтылды? Бүгүн эле айтпадыбы? Кылмыш ишинен отказ, мындай козгоодон баш тартабыз деп булар 18 августта чечим кабыл алган. Генералдык прокуратура. Анткени ал жерде Сегизбаевдин, Индира Рыспаевнын адамдары иштейт. Кечөө 15 сентябрда ал токтомду генералдык прокуратура жокко чыгарып, баягы кылмыш иши козголбойбуз деген токтомду четке кагып, жаңы юридикалык баа беребиз. Жакында иш
козголо турганын же козголбой турганын айтабыз деп бүгүн расмий айтты. Башкача айтканда прокуратура, генералдык прокуратура өзүнүн мурунку чечимин жокко чыгарып, азыр жаңы иликтөөнү баштадык деп атат. Эми бул жерде Ибрагим мындай. Токотер жери бул документ фейк. Фейк деген калпыс ойлоп табылган жасалма документ. Жалпак тил менен жалпы жумурай журтка токотер жери ушул. Көбүнүн башы айланып атат. Аны бардыгы тастыктады. Сегизбаев ушуну эл билип калбасын деп гриф секретности кылып жаап кеткен. Биз бүгүн тапшырма бердик. Ал бир айдын ичинде гриф секретности алынат дагы, анын процедурасы бар. Анан кайра бүт баарын айтып берет. Ким болгон, кандай болгон, эмне болгон. Бирок биздеги баягы ыкчам маалымат деп айтабыз. Бизге алар биз билебиз. А жерде эчтеке жок. Болбогондо биз ушу талап кылат белек. Мисалы үчүн тескерисинче, эгерде ошол жерде биздин бир күнөөбүз, бирдеке болсо, биз кызыктар болмокпуз да, гриф секретин эч кимге айтпагыла деп. Тескерисинче парадокс болуп атпайбы? Биз ачкыла, айткыла деп атсак, булар жок, гриф секретин айтпайт. Көрдүңүздөр, ушундан эле баамчыл эл өзү таап алат да. Демек, ал жерде эчтеке жок болгон. Сегизбаев калп документ алып келип, Улуттук коопсуздук комитетин, саясатты, парламентти, президентти, өзүнүн президентин мазактап, шылдыңдап, кемсинтип кеткен. Анткени болбойт да мындай. Мындай калпты, калп айткан кишини бардык жерде айтат. Ай, калп айтпа, калптын казаны кайнабайт, калп ырыс кесет деп айтат. А бул мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик идеология деп коет. Мамлекеттик деңгээлде калпты мыйзамдаштырып атпайбы? Мына сиздер ушул маселе каралып атканда көбүнчө эл өкүлдөрү бул саясий баа берилиш керек, юридикалык баа берилиш керек деген маселени коюп атышат. Бирок мына түшүндүрүп кетсеңиз, саясий баа деген эмне, юридикалык баа деген эмне? Эмнени күтүп атасыздар бул угундун жыйынтыгында? Кандай натыйжа күтүп атасыздар? Саясий баа деген бул бүгүнкү парламенттеги талкуу. Саясий баа деген мындан ары мындай болбосун. Улуттук коопсуздук комитетине журналисттер, ветерандар, ички мындай коопсуздук маселесин түшүнбөгөн адамдар барып жетектебесин. Улуттук коопсуздук комитетин КГБны бүткөн, ФСБны бүткөн, атайын окуган, билим алган кадровый ички иштер башкарсын деген саясий чечимде ушуну айтат. Мындан ары саясий оппоненттерди, саясий оппозицияны, эркин ой айткан журналисттерди куугунтуктабагыла, саясий провокация кылбагыла, ашмалтай кылбагыла деген бул саясий чечим. Ал эми юридикалык чечим деген бул кылмыш жаза кодексинин 302 жана 304 беренеси менен Сегизбаевга карата кылмыш ишин козгогону юридикалык чечим деп коет. Мына эки чечимди мен айтып бердим. Бирок ошол эле бүгүнкү парламенттик угууда кесиптешиңиз Рыскелди Момбеков айтпадыбы, эч кандай саясий куугунтук деп айта албайбыз. Себеби дегенде эч ким камалган жок да. Ал документ мисалы ооба ошондой шек бар деп айтылды, бирок такталбай калды. Аны баары эле айтып атышпайбы деп суроо койду да. Рыскелди Момбековду мен терең сыйлайм. Рыскелди Момбеков убагында мына мен жөнүндө дагы эң биринчи эч ким айта албай атканда Рыскелди Момбеков айткан Шыкмаматовдун кылмыш иши мындай составы жок депчи. Рыскелди Момбеков адилетти айткан намыстуу депутат. Бүгүн дагы ал кечээкү үзөңгүлөшү Сегизбаевди, Атамбаевди коргоп, өзү сопсону түшүнүп турат. Бул жерде Сегизбаев кылмыш кылганын Момбеков бизден жакшы, туура, бизден жакшы билип турат. Рыскелди Момбеков баарын түшүнөт. Бирок ал өзүнүн баягы бир саясий бир көз карашы менен аларды коргогонго аракет кылып атат. Болгону эле ошол. Рыскелди Момбеков бүгүнкү айткан сөзү мен ишенбейм, ал чын дилинен айтканда, ал баягы бул байкуштарды эми коргоп коеюн деп бир адвокат болуп койду десек болот. Андан сырткары мына Атамекен фракциясы ушуну фракциялык деңгээлде дагы көтөрүп ушул маселени палатага дагы алып чыгып, кандайдыр бир өлкөдөгү саясий абалды чыңалтып турууну көздөйт деген дагы бир реплика айтылып кетти да. Бул кесиптешиңиз Ирина Карамушкина ошону башында эле белгиледи окшойт. Буга эмне деп жооп берер элеңиз? Карамушкин айым саясий ахвалды чыңалтуу деген сөздүн маанисин же түшүнбөйт, же түшүнгүсү келбейт. Эгерде биз адилеттүүлүктү орнотуп коелу, ак караны ажыратып коелу, эгерде мурун ушундай саясий провокацияны КГБ жасап атса, мындан ары андай болбосун, келгиле бир талкуулап коелу дегенден эмнеси саясий чыңалуу? Бул төө десе б десе төө дегендик да. Бирок ошол эле учурда мына сиздер ошол мурдагы бийликтин, мурдагы президенттин учурунда ушул эле сөзүңүздөрдү айтып,
мынчалык чоң деңгээлде көңүл бурдурта алган эмессиздер коомчулукта өзүңүздөргө ушул маселе боюнча. Ал эми азыр болсо жаңы бийликтин тушунда ушул маселени улам кайра көтөрүп атасыздар. Бул саясий реванш көрүнүшү эмеспи? Жок, сиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз. Бул андай эмес. Мурдакы бийлик өзүнүн кылып аткан кылмышын аберин жабыш үчүн ар дайым сөз эркин деген оппозициялык маанайдагы саясатчыларды айтор бардыгын муунтуп келгенде бүгүнкү күнү андай кырдаал жок. Ошондуктан биз бүгүнкү эркиндик, бүгүнкү тең салмактуулук, бүгүнкү адилеттүүлүктөн пайдаланып, мурунку кетип калган мындай акыйкатсыздыкка орун алып келели деп атабыз. Ошол акыйкатсыздык кандай болуш керек? Эми сиздер ошол учурда жанагы коррупцияга шектелгендердин акталышын каалап атасыздарбы же ошол иштин тегерегине байланыштуу чиновниктердин камалышын талап кылып атасыздарбы? Эмне негизги максатыңыздар эмне? Мыйзамдын жогорку күчүн камсыз кылалы деп атабыз. Биринчиси, экинчиси эртели кеч адилеттик орнойт деген нукура мындай философияны калыбына келтирели деп атабыз. Анткени мыйзамдын жогорку күчү орнош керек, ким күнөөлүү болсо ал жоопко тартылыш керек. Экинчиси, адилеттүүлүк кечигип болсо дагы, кийинчерээк болсо дагы адилеттүүлүк калыбына келиш керек. Биз ошону көздөп атабыз. Бул окуядан кийин Кыргызстандагы ушул сыяктуу бир саясий күрөш деп коелубу, ушул сыяктуу нерселерге мындан кийин Кыргызстандагы саясий элита, бийлик, коопсуздук кызматтары бардыгы эмне сабак алышы мүмкүн? Бүгүнкү кийинки убактарда болуп аткан окуялардан бардык бийлик сабак алышыбыз керек. Мына мен да сабак алышым керек, сиз да сабак алышыңыз керек. Ар бир мамлекетке кызмат кылып аткан адам сабак алыш керек. Эч качан мыйзамды бузбаш керек. Эч качан бийликти кыянаттык менен пайдаланбаш керек. Эч качан элди бир мындай кемсинтпеш керек. Бул мыйзамды бузуу, өз билгенин кылуу, бул биринчи кезекте элди кемсинтүү. Анткени эл аларды батасын берип, президентти шайлап, парламентти шайлап, баарыбызды аттандырып, элдин тагдырын чечкенге жөнөтсө узатып, батасын берип. Анан биз мына жалпы бийликти айтам, мыйзамды тебелеп тепсеп, мыйзамдын кадырын билбесек, анда бул биринчи кезекте ошол бата берип узаткан элдин кадырын сыйлабай, элди кемсинтүүдө. Ошондуктан биз адилеттүүлүк болсун десек, жалпы телегей тегиз өнүккөн мамлекеттерде жашайлы десек, анда ошол адилеттүүлүктү орнотуп, мыйзамдын жогорку күчүн камсыз кылыш керек. Адилеттүүлүк болгон коомдо, мыйзамдын жогорку күчү камсыз болгон коомдо, саясий конкуренция адилеттүү болгон коомдо, тең салмактуу болгон коомдо, сот адилеттүүлүгү, сот акыйкаттыгы болгон коомдо экономикада дүркүрөп өсөт, инвесторлор келет, бизнесмендер коркпой, үркпөй иштейт. Ошол жерде экономика күчтүү болуп, экономика күчтүү болсо, жалпы коом телегей тегиз болуп бактылуу жашайт. Мына бир жөнөкөй түшүндүрмөдө ошондуктан баардык нерсе мыйзамдуулуктан башталат. Биз ошол мыйзамдуулук орносун деп эле. Бирок ошо сиздер мыйзамдуулук жөнүндө, сот адилеттүүлүгү жөнүндө айтып атасыздар. Абдил Сегизбаев жакында эле ошол маалымат каражаттарына берген интервьюсунда мен ошол мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөнмүн, ошол максатта гана бул ишти аткарганмын деп айтпадыбы? Ал эми сиздер болсо мына соттон мурда эле сиз Абдил Сегизбаев камалыш керек деп айтып атасыз. Ушул эки өзүнүн кызыкчылыгын коргогон тарап бар да. Бирөөсү Атамекен, экинчиси Абдил Сегизбаев жана ошол учурдагы бийлик. Бул ушундай эки кызыкчылык, өзүнүн кызыкчылыгы бар тараптар ушундай эки башка маалыматты коомчулукка берип атканда, ошол адилеттүүлүктү ким аныкташ керек? Ким чекит коюш керек? Адилеттүүлүктү сот органдары жана күч органдары аныкташ керек. Мен Сегизбаев күнөөлүү мындай камалсын деген жокмун. Мен Сегизбаев мыйзам астында жооп берсин деп атам. Сегизбаевка карата кылмыш иши козголсун деп талап коюп атам. Ал эми калган Сегизбаевдин тагдырын, мыйзамдын тагдырын мен же сиз чечпейбиз. Аны сот адилеттүүлүгү жана күч органдары чечет. Мыйзамда кандай болсо. Эгерде Сегизбаевдин күнөөсү жок болсо, анда сот аны актап ийиш керек. Күнөөсү болсо жооп бериш керек. Бирок кандайдыр бир себептер менен ал айтып атпайм мен президент менен мамилем жакшы экөөбүз, келечекте акылдашып турасыз деп. Ал баягы мага эч кимди тие албайт деген сөз да. Ошондуктан биз дагы бир жолу кайталайм, биз болгону мыйзамдуулуктун орношун гана талап кылып атабыз. Кыргызстанда ушул коррупцияга каршы күрөш менен саясий куугунтук маселеси көп жылдардан бери мындай бир аралашып кеткендей сезилет да. Мисалы, мурдагы бийликтин тушунда
Атамекен ошол партиясынан, фракциясынан чыккан депутаттарга кылмыш иши козголду эле. Бул саясий куугунтук деп сиздер чыккансыздар. Ал эми бүгүнкү угууда болсо социал-демократтар фракциясынын айрым депутаттары айтып атат, эмнеге ошондой эле мамиле, мисалы, ушул социал-демократтардан чыккан ишмерлерге жасалбайт. Эмне үчүн ошол эле Кулматовго дагы жанантип камалып турган болсо, биз парламентке көтөрүп чыкпайбыз. Эмнеге мындай эки башка мамиле деген суроону коюп атышат да. Сиздин оюңузча ушул коррупцияга каршы күрөш менен саясий куугунтукту кантип саясатчылар айырмалаш керек? Аны жалаң эле саясатчылар эмес, аны жалпы кыргыз журтчулугу, кылымга арткан кыргыз эли өзү аныктайт, өзү таап алат. Мисалы үчүн саясий куугунтук деген мына телефондон сүйлөшүп койду деп Садыр Жапаров, Кадыровдар да камап койду. Бул саясий куугунтук эмеспи? Телефон менен сүйлөштү деп. Бир барак кагаз үчүн, мыйзамдуу берген кагаз үчүн Салянованы кесип мандатын алып коюшту. Мен сатып албаган машинени сен сатып алдың деп мага ич козгоп мына сот болду. Кудайдан жөө качкан, издөөдө жүргөн, Россияда алдабаган киши калбаган Маевскийди алып келип Текебаевга жала жаап, бир да далил жок. Акча да жок, эчтеке жок, бир далил жок. Аны алып барып түрмөгө отургузуп коюшту. Бул муну эл билбейт деп атасызбы? Ал эми музейдеги ат 2000 турган ат 25 000 евро, аны калппы же? Кофеварка 150 000 сом калппы? Эшикте өсүп турган теректин бутагын алып келип 150 000 сомго коюп атса, бул калппы? Модернизация ТЭЦ деп 100 миллион долларын дайына таппай атат, бул калппы? Аэропортто 2 миллион турган пищеблокту 13 миллионго сатып алып атышат. Бул калппы? Мына ушуну айрым саясатчылар мына Карамушкидей болуп саясат дейт, бирок эл көрүп турат да. Биз азыркы мына айткандарга бир кагаз же бир өзү сатып албаган бир машина жөнүндө болгон жок да. Же бир алыстан бирөөнү алып келип бир репутациясы бир кылмышкерди алып келип Сапар Исаковду бир сен алдың деп 7 жыл мурун деп камаган жок да Текебаевтай болуп. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эл өзү ажыратып алат. Кайсынысы саясат, кайсынысы саясат эмес деп. Анан саясат деп эле кыйкырсал саясат болуп калбайт да. Коррупция, анда коррупция жокпу? Коррупция бар да. Алар кимдер? Алар ошол миллиарддаган чыгым келтирген эркулдар. Алар отурат. Теңи сыртта жүрөт. Теңи качып жүрөт. Мен бул жерде айтайын дегеним, ошол айрым эле сиздин кесиптештериңиз социал-демократтар дагы биздин тарапкерлерге кылмыш иши козголуп абакта жатканда биз унчукпай отурабыз. Эмнеге Атамекен фракциясы ушундай бир өздөрүн коргоп ушул маселени палатага чейин, парламенттин трибунасына чейин көтөрүп аябай кырдаалды курчутууга аракет кылат деген суроолор берилип атпайбы? Анткени Атамекен партиясы биз ар дайым ачык айкындуулукту каалайбыз. Биздин күнөөбүз болбогон үчүн биз ошондо да айтканбыз. Парламентке келип талкуулайлы, айтсын, мына жайсын жайманабызды. Кайсы кылмыш кылдык? Сот болуп атканда биз ар дайым айттык, сотко журналисттер келсин. Кылмышыбыз болсо, соттордон журналисттерди келтирбегенге аракет кылат элек да. А Карамушкина, пожалуйста, айтсын, талкуулайлы деп. Биз даярбыз талкуулаганга. Эртең сот болгондо Карамушкина айтсын, сотторго журналисттер келсин деп. Мен эки колдо колдоп берем. Сот барып, сот процессин журналисттер элге көрсөтсүн. Анткени алардын актана турган аргументтери жок. Ошондуктан алар талкуулагандан качышат. Талкууласын. Биз мына терек 150 000 турганын далилдеп беребиз. Кофеварка 150 000 турганын далилдеп беребиз. Алып кой. 150 000 сомго кофеварка жана кофе кайнаткыч. Ал 300 доллар турат. Жана Украинада ат темир ат. Качырга окшогон темир аттар. Алар Украинада 2000 евро экен. Бияка жеткиче 3000 болот экен. Ал 25 000 евродан катталып турат. Биз далилдеп беребиз. Бул жанагы Салянова мага кош козгондой мындай бир кагаз же бир болбогон нерсе эмес да. Ошондуктан мына эл аны билбейби? Эл көсөн деп не үчүн айтабыз? Анткени эл билет. Ошон үчүн биз кылымга арткан элбиз. Ушул адилеттигибиз бар болгон үчүн. Ушул эле адилеттүүлүктү издөө максатында, мисалы, сиздердин башкача да жолуңуздар бар болчу да, эч кандай палатага
чакырбай эле, укук коргоо коопсуздук кызматтарын чакырбастан туруп эле сиздер ошол фракциянын атынан же болбосо жанагы жабырлануучу катары эле арыз жазып ушул тергөө өтүнүчү менен кайрылуу укугуңуздар бар эле да. Аны эмне үчүн колдонбой бул маселени жалпы коомчулуктун алдын алып чыгууну чечтиңиз? Жок, анткени бул маселени жалпы эл 2016 жылы көргөн, күбө болгон. Ошондуктан биз муну элге алып чыктык. Кыргызча айтканда муну элге салат деп коет. Биз муну элге салдык. Сиздер жанагы коопсуздук кызматтарына тапшырма бердиңиздер негизи. Качан бул боюнча жанагы сиздер күткөн юридикалык жыйынтык чыгышы ыктымал? Мына бүгүн генералдык прокурордун орун басары айтты, мурунку кылмыш иши козголбосун деген токтомду жокко чыгарып, азыр жаңы юридикалык баа беребиз деп. Эми булардын процессуалдык мыйзамдары боюнча 1 айдын ичинде жыйынтык чыгыш керек. Ал эми жанагы улуттук коопсуздук комитетиндеги гриф секретности деген макамды, ошол статусту алынсын деп бүгүн тапшырма бердик. Улуттук коопсуздук комитети бул макамды алат, ошондо эл билет. Гриф секретности деген макамды алыш керек. Анткени мына эми кичинекей бала да түшүнөт да. Элдин эсти туму жакшы да. КТРден 1 ай көрсөткөн. Минтип роликтер менен көрсөтүп 8% 23 миллион доллар деп эл аралап басалбай калганбыз. Анан эми ошонун гриф секретности деп бүгүн ошону айтпай койгон ушул адилеттүүбү? Ушул калыстыкпы? Эми андай эмес. Ошондуктан гриф секретностин алгыла дагы. А гриф секретности алынса, анда мындай деген маселе чыгат. Белизден келген документ калпыс экен, андай документ жок экен, Белизден бизге андай документ жок деген жооп келди дейт. Ошондой жооп келген да, Белизде андай номерда катталган документ жок да. Бирок эмне үчүн андай болсо, сиздер мурдагы ошол башкы прокурор Индира Жолдубаева, анан кийин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди дагы чакырган жоксуздар. Алар дагы ошол мурдагы бийлик өкүлү катары парламентке чакырылып жооп берүү мүмкүнчүлүгү бар эле да. Келсе аларды эч ким кой демек эмес. Биз расмий бийлик өкүлдөрүн чакырдык. Азыр улуттук коопсуздук комитети, генералдык прокурор жана КТР. Алар бүгүн эч ким эмес. Эгерде алар мисалы үчүн өзлөрүнүн бир чындыгын, актыгын айтабыз десе, телевиденияларга барсын, пресс-конференцияларды берсин. Гриф секретности деген алынат го. Гриф секретности деген алганда ошондо чакырабыз. Анткени бүгүн алар гриф секретностига таянып алып, калпты айта берет да, кече тиги Сегизбаев Азаттыкка калпты айтып атпайбы. А эгерде гриф секретности деген алынып, секреттүү эмес документ болбой калганда дагы бир жолу талкуулайбыз, ошондо Сегизбаев да келсин, Индира да келсин. Анткени ошондо улуттук коопсуздук комитети болгонун айтып берет. Ошондо анан тигилерди да чакырабыз. Бирок мен 100% толук ишенем, келбейт алар. Эмне деп келет? Ошол мурдагы сиздер жанагы жоопко тартылышы керек деп талап кылып аткан мурдагы чиновниктерди өлкөдөн чыгып кетпесин деген дагы андай тапшырма берилди. Чек ара кызматы аларды чыгарбаш керек. Бул маселеге чекит коюлмайт. Эгерде ак болсо ак болбосо жооп берет. Качан? Аны Атамбаев да айткан. Билесиздерби, Атамбаев бүт Кыргызстанга жар салган. Эгерде Сегизбаев мени алдаган болсо, анан искренне чын дилинен айткан, мени алдаган болсо жооп берет. Жаман болот ага деп ызырынганда, анан сөзүнө турбой койду да. Кийин калп болду. Жыйынтык чыккан жок. Бирок Текебаевди камап бердиң, рахмат деп кечирип койду да. Ушул иш аягына чейин тергелип бүтмөйүнчө ошол адамдар өлкөдөн сыртка чыкпасын деген тапшырма качан анан ким тарабынан берилди? Фракция тарабынан берилген, улуттук коопсуздук комитети жана чек ара кызматы ал боюнча кабардар. Маегиңизге чоң рахмат. Андай болсо парламентаризм сабактары талкуубуздун убактысы ушуну менен соңуна чыкты. Студиябыздын коногу Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов болду. Саламатта калыңыздар. Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны 3-6 октябрда биринчи жолу Бишкекте өтөт. Ага 57 мамлекеттин парламент өкүлдөрү катышат. Жыйында Борбор Азия жана ага чектеш өлкөлөрдүн коопсуздук боюнча диалогун жакшыртуу маселеси талкууланат. Адамзат коопсуздугу жер жүзүнүн тынчтыгы.